Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз Кара-Суу райондук балдар чыгармачылык борборунун улуттук мурас ийриминдеги кол өнөрчүлөр ийриминин окуучулары менен бирдикте кыргыз оймолору деген теманын алкагында сабак өтөбүз. Сабагыбыздын максаты элдик кол өнөрчүлүктү, элибиздин руханий, маданий, материалдык байлыктарын өнүктүрүп, аны көздүн карагындей сактап, аны андан ары өзүбүздөн кийинки муундарга өткөрүп берүү болуп эсептелинет. Аны жасаш үчүн бүгүн биз кыргыздын эң бир жакшынакай улуттук буюмдарынын бири аяк капты жасайбыз. Аяк капты жасаш үчүн кадимкидей эле мынандай кызыл түстөгү кийиз, кара түстөгү, жашыл түстөгү жана мынандай ак түстөгү кийиз керектелет. Андан тышкары кайчы, килей, карандаш, анан жана мынандай оймонун түрдүү үлгүлөрү керектелет балдар. Аяк капты жасаш үчүн мага мынабы окуучулар жардам беришет. Бул номер 42 Маданият орто мектебинин 7-классынын окуучусу Табалдыева Нуриза жана Сапиева Зура мага жардамдашат. Анда эмесе сабагыбызды баштайбыз, кыздар. Сабагыбызды баштаардан мурун мына биз үйдөн ушундай бир оймонун үлгүлөрүн кыркып келгенбиз. Ар кандай нерсени жасаш үчүн эмнени жасасак дагы дегенде биринчи үлгү салынат. Дүйнөнү дүңгүрөткөн чеберлер, уздар, дизайнерлер дагы ушундай ар бир нерсени жасаардан алдын ошонун үлгүсүн алышат балдар. Үлгүсүн алып, анан ошонун негизинде анан кийин ошол буюмду, ошол нерсени жасашат. Азыр биз ушул аяк капты жасаш үчүн мынандай кылып ушулардын үлгүсүн алабыз. Кыргыздын оймолору балдар азыркы кезде заманга жараша, доорго жараша, мезгилге жараша абдан өзгөрүп турат да. Азыркы кезде биздин кыргыздын улуттук оймолорубуз ушунчалык өзүнүн жакшынакай бир жашоосун баштап аткан убагы, мына эгемендүүлүктүн 30 жылдыгынан бери биздин улуттук баалуулуктарыбыз, улуттук үрп адаттарыбыз баардыгы азыр жанданып, жакшынакай болуп гүлдөп турган убагы. Ар бир кыргыздын үйүндө сөзсүз ушундай улуттук буюмдар туруш керек, кыздар. Кыргыздын үйү кыргыз жыттанып туруш керек. Зура, сенчи? Сен келечекте ким болосуң? Мен келечекте дизайнер болом. Дизайнер болуш үчүн эмне кылыш керек? Эмне кылыш керек экен? Көп жакшы окуш керек. Ушундай нерселерди көп Кыркыш керек. үйрөнүш керек, үйрөнүш керек. Бардык нерсенин үлгүсүн дегенде билиш керек. Ар бир нерсени жасаганда кыздар өтө кылдаттык керек. Сантиметринен баштап кичинекей өзүнүн эрежеси менен жасабаса, ал өзү немеге туура келбей калат. Ошон үчүн бардык нерсени билиш керек, кыздар. Көп окуш керек, көп ушундай сабактарга, конкурстарга, көргөзмөлөргө барыш керек. Аяк капты кыздар мынандай кылып кийизден мынандай кылып кыркып, бул жабыла турган үстү болот да, үстү мынандай тегиз болот. Аяк каптын үстү мынандай тегиз кылышкандагы бул жагын цилиндр формасында, же болбосо тик бурчтуу формасында кыркып, анан кийин ушуну тегип, анан жасашкан. Азыр силер кыркып бүткөнчө мен мунанын тигип турайын, Аяк кап өзү аябай бышык болуш керек. Анткени буга идиш аяктар салынат. Жана атка өңөрүп, бир жерден көчкөндө түшүп калбаш үчүн, идиш аяктар чачылып кетпеш үчүн муну абдан бышык кылып, жанагы ийрилген жиптерден тигип, анан кийин жасашканда
аябай бышык болуш керек. Анан заманга жараша, дооруна жараша муну сонун кылып кооздоп, анан кыргыз үйдүн керегенин башына илип алышкан. Азыр бизде аяк кап колдонулбайт кыздар. Аяк кап колдонулбайт, бирок жанагы жасалгаланган боз үйлөрдө ушул коюлат, көргөзмөлөргө коюлат. Бирок мен силерге сунуштайт элем, ушундай аяк капты жасап туруп, өзүңөргө эле үйгө эле жанагындай кайчы, жип, жана төнөгүчтөр, ошондой нерселерди салып койсоңор болот. Жарашыктуу болуп, жакшынакай жоголбой, чачылбай турат да. Мынага ошол дагы оймону түшүрүп, кына кичинекей оймон. Мына оймону мындайынан түшүрүп, мынаны кыркып турасың. Азыр эми ушул аяк капты мындай кылып тегеретип тигип чыгабыз дагы. Анан кийин пышык болгондон кийин, тегилип бүткөндөн кийин анан муну кооздой баштайбыз. Эми шартка жараша азыр биз бул аяк капты килей менен дагы кооздойбуз. Ал эми нукура кийизден жасалганда анда неме болот да кыздар. Шырылат, бул дагы кадимки эле жанагы ала кийизди, неме шырдакты шырыгандай болуп шырылат. Нукура жасалганда. Ошон үчүн пышык болот ал. Азамат мына Нуриза, мына оймону жакшы кыркыпсың. Мына тегиз кылып, муну айтып атпаймынбы? Мен ар бир сантиметрин жакшынакай кылып кыркыш керек. Анткени эгерде ошо туура кыркылбай калса, жасалышы дагы жакшы болбой калат да. Ошон үчүн ар бир сантиметрин чийме боюнча сөзсүз ошону кыркыш керек. Мынанын ортосун оюп коелу биз азыр. Бул оймо, бул кочкор мүйүз деп аталат. Анткени кыргыздар мал багып, мал менен жашап, малды багып, көп багып тоолордо жашашкан үчүн ар түрдүү жаныбарлардын мүйүздөрүн, бугунун, текенин, мүйүздөрүн ушундай кылып оймолорго өздөрүнүн турмуштук бир элестерин түшүрүшкөндө, бүркүт оймо деген болот. Эликтин немесин түшүрүлгөн оймолор болот, ар түрдүү. Бул мына болсо бир кочкор мүйүз оймо деп аталат. Зора кырктыңбы? Бул дагы бүркүт. Бүркүт сымал мындай тоодо, асманда учуп кетип аткан бүркүткө окшоп кетип атат. Көрдүңөрбү? Мындай балдар кызлар. Көрдүңөрбү? Мына эки канаты, мына өзү. Ана булар болсо баягы сууда сүзгөн мындай бир аккуулуу элестетет. Бул жандай канаттуу куштардын элесин берет. Ошон үчүн мына ал ошондой оймо болуп деп аталат. Sen Zora, sen dizayner болом деп атасың, Dizayner болуш үчүн үйдө эмнелерди жасайсың? Азырдан даяргерчилик көрүш керек да. Эмне кыласың үйдө? Эмне жумуштарды кыласың? Оймолорду кыркып, жана сүрөттөрдү тартам. Сүрөттү көбүрөөк тартыш керек, Сүрөттү тартыш керек көбүнчө.
сүрөт тартылат. Эми азыр мынаны жайгаштырабыз. Мындай кылып туруп. Сен неме Нуриза, сен врач болом деп атасың, э? Врач болуш үчүн деле эмне кылыш керек? Врач болуш үчүн Көп окуш керек, э? Көп окуш керек. Мынау клейди колдонгонуңарда дагы өтө этияттык менен колдонгула кыздар. Анткени ысык неме колго жабышса, колуңарды күйгүзүп аласыңар. Өтө этияттык менен колдонуш керек. Акырындык менен. Аяк каптын чекесине суу жүргүзүп атабыз да. Айтып атпайбы, ар бир буюмду жасаганда кыргыздар ошо чоң аталарыбыз баягы тоодо шылдыраккан суунун боюнда жашаган үчүн ошо сууну дагы турмуштук бир образдарды, турмуштук бир элестерди ар бир жасаган нерсесине түшүрүшкөн да, белги кылып ошону түшүрүшкөн. Ошо ар бир нерсени жасаганда анын чекесинеби, оюмдардын арасынабы мындай суу жүгүртүшкөн. Bunu ayak kaptın suusu деп аталат. Бұл чекесіне ошо жүргүзүлүп аткан суу. Мына көрдүңөрбү? Жакшынкай болуп калдыбы? Эми мунун бул жерге дагы мына суура кырккан бүркүт оймону. Бүркүт оймону ушул жерге жайгаштырабыз мындай кылып. Бүркүт оймону жабыштырдык. Эми буга да суу жүргүзөбүз мындай кылып. Мына жерге. Мындай. Мурункулар чоң энелерибиз буга түймө каташканда, азыркы эми заманга жараша биз азыр мынандайды катайбыз. Силер үйрөндүңөрбү? Эми үйдөн жасай аласыңарбы? Анда жакшы. Урматтуу окуучулар, ушундай ушуну жасаш үчүн түрдүү түстөгү кийиздер магазиндерде сатылат. Ошондон алып алып, силер дагы үйдө ушундай жасасаңар болот. Силер да үйдөн ушундай жасагыла. Ушуну менен сабагыбыз аяктады балдар. Саламатта калгыла. Саламатта калгыла.